Саламатсыздар урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Чектин четинде Кой-Таш айылында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн жанында анын тарапкерлеринин штабы түзүлдү. Бул тууралуу Атамбаевди жактаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов билдирди. Анын айтымында учурда экс-президенттин үйүнүн жанындагы көчө боюнда бир нече боз үй тигилип, эл топтолуп жатат. Турдукулов штаб мыйзамсыздыкка каршы түзүлгөнүн кошумчалады. Ал мындай кадамга башкы прокуратуранын Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиясынын корутундусуна берген бүтүмү себеп болгонун, мурдагы президенттин үйүндө басма сөз борбору да ачылганын айтты. Бүгүн 25-июнда парламенттин тармактык комитети экс-президентти кол тийбестик макамадан ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын корутундусуна карата башкы прокуратура берген бүтүмдү караган. Жыйында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов депутаттык комиссия койгон айыптардын арасынан экс-президенттин өз кызыкчылыгы үчүн бардык бийлик бутактарынан уюшкан кылмыш топ түзүп, ага каршы сүйлөгөндөрдү куугунтуктады деген кинеге катышы жок деп табылганын, калган 5 боюнча кылмыштын белгилери бар деген бүтүм чыгарылганын жарыялады. Алар Кой-Таштагы үйүнүн жери мыйзамсыз, Кремтөбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча далдаган АК Инвест компаниясына тиешеси бар, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, жепке көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деген айыптар. Парламент 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жөнөткөн. Башкы прокуратуранын Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча корутундусу ушул шаршембиде же бейшембиде жалпы сессияда каралмай болду. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 22-июнда Кой-Таш айылындагы үйүндө тарапташтары менен жолугушуп, анда сүйлөгөн сөзүндө өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Ал сотко да барбай турганын, керек болсо курал менен коргоноорун жарыялады. Саясат талдоочулар мурдагы президенттин кескин билдирүүсү Кыргызстандын коомдук саясий турмушуна терс таасир тийгизерин эскертип, бийлик менен оппозицияны ымалага келүүгө чакырып жатышат. Алмазбек Атамбаев катышкан жыйын буга чейин КСДПнын кеңсеси жайгашкан медиа форум имаратынын алдында да өткөн. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын 5 айыбын негиздүү деп тапты. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн 25-июнда Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында, мурдагы президенттин дарегине карата айтылган 5 жагдай боюнча Кой-Таштагы тамынын жери мыйзамсыз, Кремтөбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган, акча далдаган АК Инвест компаниясына тиешеси бар, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, жепке көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деп шек саноого кылмыштын белгилери бар. Ошол эле кезде бийликти узурпациялап, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, өз режимине каршы чыккан депутаттарды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди куугунтуктаган деген кинеге Атамбаевдин түздөн-түз катышы жок деп табылды. Жогорку кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Депутаттык комиссиянын төрагасы Каныбек Иманалиев Атамбаевдин кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин чечиле турганын билдирген. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку кеңештин депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратып, парламенттин аракетинин артында азыркы президент турганын жана бийлик өзүн жалган айып менен соттогусу келип жатканын айткан. Ысык Көл облусунда 3 жаштагы бала сүннөткө отургузуу учурунда каза болду. Окуя 9-июнь күнү райондук ооруканалардын биринде болгон. Оорукананын мурдагы башкы дарыгери Бишкек шаарынын тургуну 3 жаштагы небересин сүннөткө отургузуу үчүн алып барган. Бирок бала операция столунда каза болгон. Баланын чоң атасы мурда Ысык Көл облусундагы райондук оорукананын башкы дарыгери болуп иштеген. Ошондуктан ал небересин Бишкектен аталган ооруканага алып келүүнү чечкен. Бала фимоз менен жабыркап келген. Эркек балдардын жыныстык мүчөсүнө байланыштуу оору, медицинада аны дарылоо үчүн сүннөткө отургузуу сунушталат. Чоң атасы хирургдардан небересин сүннөткө отургузууну суранган. Дарыгерлер баланы операцияга камдап, жалпы наркоз сайышкан, бирок бала наркоздон аллергия болуп, операция столунда каза болгон деп билдиришти булактар. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен да тастыкташты.